программалык кеңсенин башчысы. Бүгүнкү күндөгү эң маанилүү маселелердин бири диндер аралык диалогду күчөтүп, ынтымакты арттыруу. Кыргызстан диндердин биримдигин бекемдөө үчүн бардык аракеттерди көрүүдө. Урматтуу коноктор, эл аралык келишимдерде жана Кыргыз Республикасынын мыйзамдарында көрсөтүлгөн динге ишенген адамдардын укуктарын так аткарышыбыз керек. Дини чөйрөдөгү мамлекеттик саясаттын натыйжалуулугу бардык конфессиялардын өнүгүүсүнө толук эркиндик берилүүсү менен ишке ашат. Дини жааттагы уюмдардын натыйжалуу иштешине өбөлгө түзүү керек. Ошону менен бирге мамлекеттик органдардын диний уюмдар менен биргелешип экстремизмге каршы күрөшүү мезгилдин талабы болуп саналат. Тынчтыктын дини катары эсептелген ислам дининин светтик өлкөлөрдөгү ролун жана диндер аралык кызматташтыкты өнүктүрүүнүн маанилүү маселелерин талкуулоо үчүн 20дан ашык өлкөдөн дин кызматкерлери келишти. Дээрлик бардыгы мамлекеттик мыйзамды тааныган диндердин өкүлдөрү. Алар адамдардын түшүнүгү, дүйнө таанымы тереңдешүү үчүн мындай иш-чаралар эң зарыл деп белгилешти. Биздин Кыргызстаныбызда калкыбыздын көпчүлүгү мусулман болгондугуна карабастан эч качан дини жаатында түшүнбөстүктөр жана жаңжалдар болгон эмес. Кээ бир эле жеке адамдардын эле тирешүүсү болбосо, андай туугандар жаңжалдар болгон эмес. Тескерисинче биздин мамлекеттеги ар кандай конфессиялардын ортосунда ар дайым тынчтык жана бейпилчилик, достук жана биримдик, өз ара түшүнүшүү жана өз ара колдоо өкүм сүрүп келатат десек адашпайбыз. Биздин мамлекеттин өнүгүүсү, жалпы адамдык баалуулуктарды жандандыруу, биздин мекендерибиздин тынчтыгын жана ынтымагын, стабилдүүлүгүн жана биримдигин сактоо үчүн адамдарды ак ниеттүүлүккө, жөнөкөйлүккө, достукка, меймандостукка, көтөрүмдүүлүккө, сабырдуулукка, толеранттуулукка, жакшылык каалоо үйрөтүү үчүн биргелешип кызматташуу зарыл. Конференцияда ошондой эле диндер аралык өз ара аракеттенүүдө исламдын тарыхый тажрыйбасы, кызматташтыкты өнүктүрүүнүн заманбап процесстери, радикализмди алдын алуу жана конфессиялар аралык диалогду өнүктүрүү тууралуу сөз болду. Азыркы учурда бизде светтик мамлекетте эми биз эң негизгисин гана айтсак болот, бул ошо саясатка аралашпагандыгы. Саясатка аралашпаган принципин сактап атат. Сактаганга мен ойлойм ушу бардык мамлекеттик органдардагы ага көзөмөл жүрүп, ошонун сакталышына аракет кылат. Ислам адамдарды терең билимдүү болууга, сабырдуулукка, ымаланы арттырууга, адам укуктары менен үй бүлө баалуулуктарын аздектөөгө жана адамдык асыл сапаттарды бийик сактоого чакырат. Андыктан диндин чакырыктарын окуп үйрөнө турган мезгил келди. Анын нукура тарбиялык таасирин элге жайылтып, жеке инсандын, үй бүлөнүн, коомдун өнүгүүсүнө шарт түзүү керектигин айтат дин алымдары. Дин баалуулуктарын чындап эле окуп тааныганда, анда биздеги болгон жашоонун көрүнүшү башкача болуш керек эле. Мен жөнөкөй мисал менен айтам, эгерде биз ошол дин баалуулуктарын адамдарга туура окутканыбызда, ак үйдү барып бирөө таш менен урбайт эле. Эгерде биз дин баалуулугун туура жеткиргенибизде, бир эркек экинчи аялдын башына үйдөгү зомбулук менен чаппайт эле. Мындайча айтканда, дин тутууга келген учурда православияны кармандыбы, же болбосо иудаизмди кармандыбы, ал өзүнүн тандоосу. Ал анын тандоосу. Аллаху акбар. Дин кызматкерлеринин айтымында ислам дининде мажбурлоо жок. Ар бир адамдын тандоосу урматталып сыйланат. Эң башкысы адам өз жашоосун бузбай турган динин тандап алышы маанилүү. Диндин баалуулуктарын аздектеп жашаганда гана жакшы жашоого жетип, бактылуу өмүр сүрүүгө болорун адистерде айтышат. Кыял Шаршеева, Нуркамил Асанов, Ала Тоо 24.